6 bölüm. Пайгамбар уулдары Элишага мындай деп айтышты: "Сенин жаныңдагы биз жашап жаткан жер бизге тардык кылат. Ярданга баралы. Ал жерден ар бирибиз бирден устун алалы да, ал жерге өзүбүзгө жашаганга жай куралы." Ал баргыла деди. Алардын бири: "Ырайым этип кулдарың менен сен да бар" деди. Ал: "Макул, барайын" деди. Ошентип ал алар менен бирге кетти. Алар Иорданга келип бак кыя башташты. Бирөө бак кулатып жатканда балтасы сууга түшүп кетти. Ошондо ал: "Ий мырзам, бул убактылуу пайдаланууга алынган балта эле" деп кыйкырып жиберди. Кудайдын кишиси: "Ал кайсы жерге түштү" деп сурады. Ал ага балта түшкөн жерди көрсөттү. Элиша бактан бир бутак кыйып алып сууга таштады. Ошондо балта калкып чыкты. Анан ал ага: "Балтаны ал" деди. Тигил колун сунуп балтаны алды. Сирия падышасы Исраилдыктар менен согушууга жөнөп жатып, өз кызматчылары менен кеңешип, "Мен өз кошуунумду мындай жерге жайланыштырам" деди. Кудайдын кишиси Исраил падышасына: "Ушундай жерден өтүүдөн сак бол, анткени ал жерде сириялыктар жашынып жатышат" деп айтырып жиберди. Исраил падышасы Кудайдын кишиси айтып эскерткен жанагы жерге бир нече рет киши жиберди. Ошентип ал ошол жерге баруудан сактанды. Ушундан улам Сирия падышасынын тынчы кетип, өз кулдарын чакырып, аларга: "Арабыздан кимдин Исраил падышасы менен байланышы бар? Айткылачы мага" деди. Кызматчылардын бири: "Мырзам падыша, андай эч ким жок. Исраилдагы Элиша пайгамбар сенин уктоочу бөлмөңдө айткан сөздөрүңдү да Исраил падышасына айтып берет" деди. Ошондо ал: "Барып, анын кайда экенин билип келгиле. Киши жиберип, мен аны алдырып келем" деди. Ага: "Азыр ал Дотанда" деп билдиришти. Ал ошол жерге аттарды, майдан арабаларды жана көп аскерлерди жөнөттү. Алар түнү менен келишип, шаарды курчоого алышты. Кудайдын кишисинин кызматчысы эртең менен туруп, тышка чыкса, аскерлер, аттар жана майдан арабалар шаарды курчап алыштыр. Ошондо кызматчысы ага: "Мырзам, эми эмне кылабыз" деди. Ал: "Коркпо, анткени биздикилер тигилердигинен көп" деди. Элиша Кудайга: "Теңир, мунун көзүн ач, көрсүн" деп сыйынды. Теңир анын кызматчысынын көзүн ачты. Ошондо ал Элишаны курчаган, тоодон жер жайнаган оттуу аттар менен майдан арабаларды көрдү. Сириялыктар Элишага жакындап келген кезде ал Теңирге: "Аларды сокур кылып сал" деп сыйынды. Элишанын сөзү боюнча Теңир аларды сокур кылып салды. Элиша аларга: "Бул силер түшүүчү жол эмес, силер баруучу шаар эмес. Менин артымдан ээрчигиле, мен силерди издеп жүргөн кишиңерге алып барам" деди. Элиша аларды Самарияга алып келди. Алар Самарияга келишкенде Элиша: "Теңир, булардын көзүн ач, көрүшсүн" деди. Теңир алардын көзүн ачканда, алар өздөрүнүн Самариянын ортосунда турушканын көрүштү. Буларды көрүп Исраил падышасы Элишадан: "Ата, буларды өлтүрөйүнбү" деп сурады. Ал: "Өлтүрбө, өлтүргүдөй сен буларды кылыч шилтеп, жаа тартып, туткундап келдиң беле. Булардын алдына нан, суу кой, ичип жешсин да өз падышасына барышсын" деди. Ошентип аларга мол тамак даярдалды, алар ичип жешти. Анан аларды кое берди, алар өз падышасына кетишти. Ошондон кийин Сириялык бул аскер тобу Исраил жерине келген жок. Андан кийин Сирия падышасы Бенадат өзүнүн бүткүл аскерин чогултуп, Самарияны курчап алды. Алар Самарияны курчап алган убакта ал жерде чоң ачарчылык болуп, эшектин башы 80 күмүш шекелден, көгүшкөндүн кыгынын 1/4 кабы 5 күмүл шекелден сатылып жаткан. Бир жолу Исраил падышасы дубалдын үстүндө бара жатса, бир аял ага: "Мырзам падыша, жардам кыл" деп жалбарды. Падыша ага: "Эгер сага Теңир жардам бербесе, мен эмне кылып жардам бермегилем? Кырманда дан жок, жүзүм сыгылуучу жайда шарап жок" деди. Падыша андан: "Сага эмне керек" деп сурады. Аял: "Бул аял мага балаңды бер, биз аны бүгүн жейли, менин баламды болсо эртең жейбиз" деген. Ошентип менин уулумду бышырып жедик. Эртеси күнү мен ага: "Эми балаңды сен бер, аны жейли" дедим. Бирок ал уулуң катып койду" деди. Аялдын сөзүн укканда падыша өз кийимин айырып жиберди. Ал дубал менен өтүп бара жатканда эл анын жылаңач денесине зумбал кийип алганын көрдү. Падыша: "Эгер бүгүн Шапат уулу Элишанын башы ийининде кала турган болсо, Кудай мени жазаласын, катуу жазаласын" деди. Элиша болсо өз үйүндө отурган. Аныкында аксакалдар да отурушкан. Падыша өз атынан киши жиберди. Өзүнө жиберилген адам келерден мурун ал аксакалдарга мындай деди: "Бул киши өлтүргүчтүн уулу менин башымды алдырганы киши жибергенин көрдүңөрбү? Жиберилген адам келгенде эшикти бекитип ачпай койгула. Мына анын артынан келе жаткан мырзасынын да дүбүртү угулуп жатат." Элиша алар менен сүйлөшүп бүт электе жиберилген адам келип: "Теңир башыбызга мына ушундай мүшкүл салды. Теңирден эми эмнени күтсөм болот" деди. 3 бөлүм. Ким жыйындын башчысы болууга умтулуп жатса, ал жакшы ишти каалап жатат деп айтылып жүргөн сөз туура. Бирок жыйын башчысы кемчиликсиз, бир эле жолу үйлөнгөн адам болушу керек.
Ал токто, акыл эстүү, адептүү, чынчыл, меймандос, окутууга жөндөмдүү. Ичкиликке жакын эмес, эч кимге кол көтөрбөгөн, көржеме эмес, дүнүйөкөр эмес, тескерисинче кичипейил, тынчтыкты сүйгөн, акчаны сүйбөгөн, өз үйүн жакшы башкара билген, балдарын өзүнүн кадыр баркы менен баш ийдире алган адам болушу керек. Анткени өз үйүн башкара албаган адам Кудайдын жыйыны үчүн кам көрө алабы? Текеберденип кетип, шайтан сыяктуу сотко кабылбаш үчүн ал Кудайга жаңы кайрылгандардан болбошу керек. Жаман сөзгө калбаш үчүн, шайтандын торуна түшпөш үчүн ал сырттагылар тарабынан жакшы күбөлөндүрүүгө ээ болгон адам болушу керек. Диакондор да өз кадыр баркын сактай билген, эки сүйлөбөгөн, ичкиликке жакын эмес, дүнүйөкөр эмес, ишенимдин сырын таза абийир менен сактаган адамдар болуулары керек. Бирок булар да адегенде сыналуулары керек. Андан кийин эгерде кемчиликсиз болушса, кызмат кылышсын. Аялдар да өз кадыр баркын сактай билген, ушак сүйлөбөгөн, акыл эстүү, баардык нерседе ишенимдүү болуулары керек. Диакон бир эле жолу үйлөнгөн, балдарын жана өз үйүн жакшы башкара билген адам болушу керек. Анткени жакшы кызмат кылгандар жакшы даражага жетишет жана Машаяк Исага болгон ишеним жолунда зор кайраттуулукка ээ болушат. Сага жакында барам деген үмүтүм бар болсо да, балким кечирээк барып каламбы деп ушул катты жазып жатам. Чындыктын тиреги жана негизи, тирүү Кудайдын жыйыны болгон Кудайдын үйүндө өзүңдү кандай алып жүрүүнү билишиң керек. Ишенимдин сыры улуу экендиги шексиз. Кудай адам болуп келди. Анын адил экендиги рух аркылуу далилденди. Ал периштелерге көрүндү, элдер арасында жар салынды. Дүйнөдө ишеним аркылуу кабыл алынды, даңк менен жогору көтөрүлдү. 10 бөлүм. Персия падышасы Корештин падышачылыгынын 3-жылында Белтешатсар дегенде ысымы бар Даниэль бир аян алды. Бул аян чындык эле жана чоң күчкө ээ эле. Ал бул аянды түшүндү, бул көрүнүштү баамдады. Бул күндөрү мен, Даниэль, 3 жума кайгыга баттым. 3 жума өткөнчө даамдуу тамак жебедим, эт менен шарапты оозум албадым, жыпар-жыттуу майлар менен майланган жокмун. Ал эми 1-айдын 24-күнү мен Тигир деген чоң дарыянын жээгинде элем. Башымды көтөрүп, зыгыр кездемеден кийим кийген, белин упаздын алтыны менен курчаган бир кишини көрдүм. Анын денеси топаз ташындай, жүзү чагылгандай, көздөрү күйүп турган чырактай, колдору менен буттарынын көрүнүшү жалтылдаган жездей, үнү топ адамдын үнүндөй экен. Мен, Даниэль, бул көрүнүштү жалгыз мен көрдүм. Менин жанымдагы кишилер бул көрүнүштү көрүшкөн жок, бирок аларды чоң коркунуч басты. Алар жашыныш үчүн качып кетишти. Мен жалгыз калып, бул улуу көрүнүштү карап турдум. Бирок күч-кубаттан тайдым, өңүм абдан бузулду, шайым кетти. Анан мен анын үнүн уктум. Анын үнүн укканымда өзүмдү жоготуп, жүз төмөндөп жыгылдым. Жерде бетим менен жаттым. Бирок ал мага колун тийгизип, мени тиземе тургузуп, алаканым менен жер таянтып койду. Анан ал мага: "Даниэль, эң сүйүктүү адам, сага айта турган сөздөрдү түшүн, түз тур, анткени азыр мен сага жиберилдим" деди. Ал мага бул сөздөрдү айтканда мен титиреп ордуман турдум. Бирок ал мага мындай деди: "Коркпо, Даниэль, жүрөгүңдү акылмандыкка жетүүгө жана Кудайыңдын алдында өзүңдү моюн сундурууга бурган күндөн тартып эле сенин сөздөрүң угулган. Ошондо эле мен сенин сөздөрүң боюнча келмекмин." Бирок Персия падышачылыгынын төрөсү мага 21 күн каршы турду. Башкы төрөлөрдүн бири Михаил мага жардам бериш үчүн келгенге чейин мен ошол жерде Персия падышаларынын жанында кармалып калдым. Азыр болсо сага акыркы күндөрү сенин элиң эмне болорун билдиргени келдим. Анткени көрүнүш акыркы күндөргө тиешелүү. Ал мага ушундай сөздөрдү айтып жатканда мен жүз төмөндөп жыгылып сүйлөй албай калдым. Бирок ошондо адам баласына окшогон бирөө оозума колун тийгизди. Мен оозумду ачып сүйлөй баштадым. Анан алдымда турганга мындай дедим: "Мырзам, бул көрүнүштөн менин ички дүйнөм аңтарылып кетти. Алсырап калдым. Мырзам, мен сенин кулуң сендей мырзам менен кантип сүйлөшө алам? Анткени менде күч жок, демим чыкпай калды." Ошондо адам баласына окшогон ал кайрадан колун тийгизип мага күч берди. Анан мындай деди: "Коркпо, эң сүйүктүү адам, сага тынчтык болсун. Кайраттан. Ал мени менен сүйлөшүп жатканда мен күчүмө кирип: "Сүйлөй бер, мырзам, анткени сен мага күч бердиң" дедим. Ошондо ал мындай деди: "Мен сага эмне үчүн келгенимди билесиңби? Азыр мен Персия төрөсү менен салгылашканы жөнөйм. Мен кеткенде Грециянын төрөсү келет. Ошондой болсо да мен сага чыныгы жазууда эмне жазылганын билдирем. Аларга каршы салгылашта мага силердин төрөңөр Михаилден башка жардам бере турган эч ким жок." 118-забур.
Күнөөсүз жашагандар, Теңирдин мыйзамы менен жүргөндөр бактылуу. Анын аяндарын сактагандар, аны чын жүрөгү менен издегендер бактылуу. Алар мыйзамсыз иштерди кылышпайт. Алар анын жолдору менен жүрүшөт. Сен өзүңдүн буйруктарыңды бекем сактоону осуят кылдың. О, менин жолдорум сенин мыйзамдарыңды аткарууга багыт алса гана, анда мен сенин осуяттарыңды карап эч уялбас элем. Мен сенин адилет жазаларыңдан үйрөнүп, сени таза жүрөгүм менен даңктаар элем. Сенин буйруктарыңды сактайм. Мени таптакыр таштап койбо. Жаш жигит өз жолун канткенде таза сактап жүрө алат. Ал өзүн сенин сөзүң боюнча жашаганда гана таза сактап жүрө алат. Сени бүт жүрөгүм менен издейм. Мага өзүңдүн осуяттарыңдан бурулуп кеткенге жол бербе. Сенин алдыңда күнөө кылбаш үчүн мен сенин сөзүңдү жүрөгүмө катып алдым. Теңир, сага даңк. Мага өз мыйзамдарыңды үйрөт. Сенин оозуңдан чыккан өкүмдөрдү мен өз оозум менен тараттым. Мен сенин аяндарыңа ар кандай байлыкка кубангансып кубанам. Сенин осуяттарың жөнүндө ойлоном. Сенин жолдоруңа назар салам. Сенин буйруктарың менен тынчтанам. Сенин сөздөрүңдү эсимден чыгарбайм. Өз кулуңа ырайымыңды көрсөт. Ошондо сенин сөздөрүңдү сактап жашайм. Менин көздөрүмдү ач. Ошондо сенин мыйзамыңдын кереметтерин көрөм. Мен бул жерде келгинмин. Менден өзүңдүн осуяттарыңды жашырба. Ар убакта сенин адилет сотуңду күтө берип, жаным кыйналып бүттү. Сен текеберлерди, каргыш тийгендерди, өзүңдүн осуяттарыңдан баш тарткандарды моюн сундурдуң. Менден шылдың менен күлкүнү алып ташта, анткени мен сенин аяндарыңды сактап жүрөм. Төрөлөр отуруп алып мага каршы сүйлөшүп жатышат. Сенин кулуң болсо, сенин буйруктарың жөнүндө ойлонуп жатат. Сенин аяндарың менин соорончум, менин кеңешчилерим.